Урматтуу Дастан Артипбекович, урматтуу депутаттар. 2020 жылдын 31 майында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасына такталбаган Тилкесинин Чечме булак участогунда болгон чегара инциденти жөнүндө кыскача хронологиялык маалыматты берсем, 2020 жылдын 30 майында эки тараптуу макулдашуунун негизинде Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жарандары сугат иштерин жүргүзүү үчүн булактын андан агып чыккан арыкты биргеликте тазалоо жумуштарын баштоо боюнча макулдашып, 30 майда ошо булактын көзүн, андан чыккан арыкты тазалоо жумуштарын биргеликте жасашат. Тазалоо жумуштарынын эртеси 31 майда саат 12:45 чамасында эки тараптын жарандарынын ортосунда булактын таандыгы боюнча талаш жаралат. Ал талаш мушташка айланат. Эки тараптан инцидент башталган жерге 50-60га жакын жергиликтүү тургундар чогулуп, кайым айтышуудан кийин бири-бирине таш ыргытып башташкан. Саат 13:55-те окуя болгон жерге эки тараптан чегара, укук коргоо жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзө башташат. Бирок түшүндүрүү иштери оң жыйынтык бербейт. Эки элдин таш ыргытуусу күчөп, эки жактан тургундар кошулуп, натыйжада чыр-чатакка ар бир тараптан 300-400 адам катышат. Кырдаалды турукташтыруу максатында тараптардын укук коргоо органдарынын тарабынан эскертүү катары абага ок атылып, жаңжалдашкан элди ажыратуу аракеттери көрүлөт. Бирок ушуга карабастан инцидент күчөп, анын катышуучулары укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө дагы таш ыргыта башташат. Эки тараптан тең адамдар жабыркайт. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери жабыркайт. Өзбекстан Республикасынын эки жаранынын үйү өрттөнөт. Кыргыз Республикасынын бир жаранынын сарайы өрттөнөт. Кыргыз Республикасынын 25 жараны жабыркаган, анын ичинен эки жаранынын абалы оор. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын Бөрү атайын дайындалган отряды жана Айдаркент чегара отрядынын ыкчам тобу күчөтүлгөн режимге өткөрүлөт. Мындан тышкары окуя болгон жерге Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын жана ички аскерлеринин 200 кызматкери тартылган. Ушул эле күнү саат 20:30-дан 21:10-га чейин эки тараптан мамлекеттик бийлик органдарынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу уюштурулат. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча эки тарап инцидентти токтотуу боюнча биргеликте ыкчам чара көрүп, коомдук тартипти калыбына келтирүү жөнүндө чечимге келишет. Саат 23:00-дө чыр-чатак токтолуп, кырдаал турукташат. 2020 жылдын 1-күнүндө Чечме көзөмөл өткөрүү жайында биздин делегация менен мен баштаган Өзбек Республикасынын премьер-министри Ариповдун баштаган делегациясы менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушуу учурунда эки өлкөнүн ортосунда чектеш айылдардын жашоочулардын ортосунда болуп өткөн жаңжал талкууланды. Тараптар мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Өзбек тилкесинде болуп өткөн окуяга байланыштуу өкүнүү билдиришип, жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен акыркы чаралардын топтомун кабыл алуу, эскалацияга жол бербөө жана чектеш аймактарда чыңалууну жоюу тууралуу пикирлерин айтышты. Эки мамлекеттин буга чейин жетишилген макулдашуулары жана келип чыккан маселелерди чечүүдө конструктивдүү мамиленин кармана тургандыгы белгиленди. Тараптар биргелешкен тергөө чараларын жүргүзүү жана күнөөлүүнү жоопко тартуу маселеси талкууланды. Чегарада болуп чыккан маселелерди 2017 жылдын 6 октябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чегара районундагы ишеним чаралары боюнча макулдашуунун алкагында чечүү, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегараны демилитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүүгө макулдашуулар болду. Мындан тышкары делегациянын жетекчилери жакынкы убакта Кыргыз-Өзбек эки тараптуу кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык, ошондой эле Кыргызстан жана Өзбекстан чегарага чектеш облустарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жетекчилеринин кеңешин өткөрүү маселесин макулдашылды. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча делегациялардын жетекчилери Чечме булак участогуна чогуу барышып, талаш болгон булактын чыгуучу суунун нугу мурунку калыбына келтирүү чечими кабыл алынды. Участокко кошумча тартылган эки тараптын аскерлери жана укук коргоо органдарынын өздүк курамы чыгарылды. Аталган участокто жергиликтүү аксакалдар менен жолугуу өткөрүлүп,
чыр чатак боюнча жана эки тараптын бийлик өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат берилди. Кыргыз делегациясы Айдаркен ооруканасына жаткырылган, жаракат алган 5 кыргыз жараны менен жолукту. Жанагы айтылган 25 жарандын 5-өө Айдаркенде больницада, экөө оор деген бирөөнүн башына таш тийген. Башына таш тийип гематома болгон, аны ошол жерден дарылашып атышат. Абалы жакшы, биз өзүбүз барып көрдүк, сүйлөйт, тамак ичет. Экинчиси орок менен белине сайган экен, ошол ороктун сайылган жаракатын операция кылышып, анын дагы кыймыл аракети жайында. Үчүнчү бир жараныбыз ошол жерде жүргөн аксакалыбыз ошол жерде инсульт алыптыр, элдин арасында жүрүп. Инсульттан ошол абалы оорураак, азыр ошо Айдаркен больницасында жатат, ал киши дагы дарыланып атат. Керек болсо которуу маселеси, башка ушул жардам берүү маселелери боюнча бардыгына көрсөтмө берилди. Бүгүнкү күндө калган жарандарыбыз үйлөрүндө ошол келип кайрылып, дарыланып алышып, кайра үйлөрүнө кетишкен. Жана мен айткандай, эки тараптуу жолугушуудан кийин биз аксакалдар, эки тараптын аксакалдарын чакырып, чогуу отуруп сүйлөштүк. Андан кийин мындай иштерге жол бербөө боюнча маселелер талкууланды. Эки тараптан тең макулдуктар болду. Андан кийин ар бир делегация өзүнүн ошол калкы менен жолугушуу иштерин жүргүздүк. Биз дагы өзүбүздү ошо чечим айылында жашаган биздин жарандар менен жолугушууларды өткөрүп, жолугушууда болгон сүйлөшүүлөрдүн бардыгын ошол элге жеткирүү максатында жолугушуулар болду. Бүгүнкү учурда кырдаал туруктуу биз тарапта. Андан кийин жолугушууда бир нече дагы маселелер талкууланды. Өзбекстан тарабынан бизге 3 маселе коюлду. Буга чейин дагы маалымат бердик. Мен бул жөнүндө дагы массалык маалымат каражаттарына дагы айттым. Биринчиси Риштан районундагы Кайтпас постун ачып берүү боюнча. Экинчиси жайыт маселесин. Үчүнчүсү токтолуу суу сактагычынан же болбосо ошол Сырдариядан суу вегетация периодунда суу алуу маселеси боюнча суранычтар айтылды. Кайтпас посту боюнча биз өзүбүздүн позициябызды билдирдик. Буну биз сөзсүз түрдө сиздер менен чогуу иштеп, эки комиссиянын алкагында талкуулап карап берип, эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз андан сырткары Евразиядын мүчөсүбүз. Кайсы бир жерден постторду же болбосо чек ара өтмөктөрүн ачууда биз сөзсүз түрдө алардын сунуштары, мнениясын сөзсүз түрдө биз эске алышыбыз керек деген ой менен биз ошондой сүйлөштүк. Эч кандай бүгүн эртеңде тез аранын ичинде ачып беребиз деген сөз болгон жок ал жерде. Экинчи жайыттар боюнча биз сүйлөшүп, эки областтын жетекчисине тапшырма берилди. Экөө сүйлөшүп туруп анан сунуштарын берсе, ошого карап биз өкмөттүк деңгээлде карап берели деген жоопту айттык. Алар да ошого макул болушту. Биз ошол Фергана областынын жетекчиси менен Баткен областынын жетекчиси өз ара ал боюнча сүйлөшмөк болушту. Негизинен ушул эки маселе, үчүнчү маселе боюнча суу алуу боюнча вегетация периодуна биз ал жерде мүмкүнчүлүккө жараша карап берели деп айттык. Андан сырткары быйылкы жылы экинчи жыл маловодье болуп, суу аз чогулуп атат. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө Казакстан тараптан электр энергиясын импорттоо боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз деп биз аларга ошондой жооп бердик. Биз тараптан дагы эки маселе коюлду. Биринчиси буга чейинки чек ара боюнча иштеп жаткан эки мамлекеттин ортосундагы комиссиялардын ишин тездетүү маселеси. Макулдугун беришти. Андан кийин да сүйлөшүп, 20-июнда Кудай буюрса биздин комиссиялар кайра жолугуп отурушмай болушту. Паритеттик негизде бул жолку отурум Өзбекстан тарапта болот. Ага макулдугун беришти, алар даярданышат. Биздин комиссия бүгүнкү күндө даяр турат. Ошого 20-сында ошол күндөрү жолугушуу мерчелделди. Экинчиси, ошол күндөрү ошол Сох районунун тегерегиндеги Кыргызстандын 2 айылына дагы суу чыкпай калган экен. Тажик тараптагылар сууну буруп кетишиптир, өздөрүнүн аймагынан өткөн жеринен. Ал боюнча да маселен ошол жерден чечилип, биздин эки ошол дагы кошуна айылдарга суу берилди. Андан сырткары негизги маселе болуп эсептелген ошол жердеги абалды турукташтыруу маселеси чечилди. Андан кийин чырдын башы болуп эсептелген Чечме булак ошол жерден чыккан чек арада турган
булактын суусун ошол чыр болгондо тажик тарап уклоону ишигираак экен, төмөнүрөөк. Баягы тозуп койгон тосмолорду алып койгондо суунун баары ошол жакты көздөй агып калыптыр. Анан кайра ордуна келтирип, чын менен тозуп, ошол чыр башталганга чейин кандай акыбалда пайдаланып атса, ошол акыбалда кайра пайдалана турган деңгээлге жеткирилди. Бүгүнкү күндө ал жерде кыргыз тарап өзүнө тиешелүү суун алып, ошол мурунку акыбалда жашоого турукташтырып келтирилди. Кыскача маалымат ушундай. Ал эми массалык маалымат каражаттарынын айтылып жаткан маселе боюнча, бул боюнча жолугушуу мезгилинде былтыркы жылы кыргыз тарап макулдук берип, кайтпас постун Риштандагы ачабыз деп кайра ачпай калганы боюнча өзүнүн пикирин айтты. Ал жерде биз тараптан да биз пикирибизди айттык. Кечирим суроо эмес, ал жерде ошол дипломаттык негизде биз ошондой маселе болуп калганына байланыштуу сожалеем деп, же болбосо өкүнүчтүү деп маселени айттык. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жердеги ошол посттун ачылбай калган негизги маселеси биздин кээ бир ошол жетекчилердин, чиновниктердин шашылыш кабыл алып койгон негизинен биз Евразестин алдындагы өзүбүздүн милдеттерин эсепке албастан айтып койгон маселенин негизинде ошондой туура эмес эки тараптын ортосунда маселе түзүлүп калды. Ошого байланыштуу ушундай маселе чыкты деп биз түшүндүрмө бердик. Ал эми Өзбекстандын премьер-министринин жакын арада кайтпас постун ачабыз деген сөзүн менин түшүнүгүм боюнча ал киши ошол жерде түшүндүрүп атат. Биз Евразеске мүчөлүккө бердик, өзүбүздүн заявкабызды, ошонун негизинде Евразестин мүчөсү катары бул посттордун баардыгы жакын арада алынат деп жолугушууда дагы айткан. Ал жерде элдин алдында да ошентип маалымат берди деп ойлойм.